Hi everybody. Today we're gonna learn a new sound in English. Урматтуу үйрөнүүчүлөр, англис тилин үйрөнүүчүлөр, бүгүн сиздер менен жаңы бир тыгышты үйрөнөбүз англис тилиндеги. Көргөнүңүздөрдөй бул кыргыз тилинде жазылган put деген. Ушул сөз put, ушул англис тилиндеги эмеге putка барабар эмеспи, бүгүн карайлы. Деги эле бул у тамгасы англис тилиндеги у менен теңкелеби? Албетте бул туура эмес деп билебиз. Неге дегенде англис тилинде булар put делбейт, башкача айтылат. Ошону азыр карап көрөлү. Англис тилиндеги у тамгасы айта кетсек, бул барабар эмес биздин кыргызчадагы у тамгасына. Анда эмес бул у тамгасы кайсыл тамгага барабар? Кыргыз тилинде жаңы бир тамга эки тамганын кошундусун алсак, мисалы билсеңиздер, мондай, бул кайсы тамга экен? ы. Ошол ы менен унун кошундусу бизде ы тамганы берет. Көргөнүңүздөрдөй, бул жерде у тамгасы англисчедеги ы, кыргызчадагы уга окшош эмес, эч качан put деп айтпайбыз буну. Буну эмне деп айтабыз? Put. Мындайча айтканда, оозуңузду илебиңиздерди тоголок кылып у деп айтпайсыздар, ал түзүлө турат, арка жактан у дейсиздер. Мындайча айтканда балким жардам берет. ы менен унун ортосунда. Put. Анда эмесе ошолор жөнүндө мисал кылып келсек. Мына эмесе англис тилиндеги ошол у тамгасынын кыргызчадагы көрүнүшү мындай болот. ы менен унун кошундусу ы. Көргөнүңүздөрдөй common spelling patterns for ы. So, эгер эки о келсе бир сөздө, же бир у келсе, же o, u, l, d келсе, булардын баары англис тилинде у деп окулат, бирок биздин кыргыз тилиндеги уга окшош эмес. Көргөнүздөрдө биздин кыргыз тилинде эки тамганын кошундусуна окшош. Анда эмесе окуп кетели. Бул жерде good эмес, good. Көргөнүздөрдө илебиңиздерди тоголок кылып у деп айтпайсыздар. Good. Бул look. Бул жерде д жумшак болгон үчүн узунураак айтылат. Good. А бул жерде look. Childhood, understood, push, full, pull, sugar. Көргөнүздөр бул pull эмес, pull, full. Would, could, should. Бул o, u, l, d менен жасалган сөздөр дагы ы, англисче у болуп айтылат. Бул деле исключение бул women деп айтылат. Women деген сөз women. Дагы башка мисалдарга кайрылсак, бул жерде окуп кетели. Бул good book. Кандай экен? Good book эмес, good book. Took a look. Бул жерде көргөнүздөр кдан кийин, к каткалаң тамга, үнсүз тамгадан кийин эгер үндүү тамга келсе, башталса бир, анда бул кны экөөнү кошуп коебуз. Ошондо took a look болуп калат. Took a look. Үчүнчүсү good looking. Good looking. Fully cooked. Аябай бышкан десе, fully cooked. Бул жерде shook his foot. Шейктин өткөн чагы кыймылдатты деген, ал бутунун кыймылдатты десе, shook his foot. Ал эми бул жерде болсо sugar cookie. Push and pull. Push and pull деп айтпайбыз. Push and pull. N тамгасын айтканда да д-ны айтпайбыз. Push and pull. Эмне дегенде мурдагы тема өткөндө n, d дегенде ошол н менен да д дагы тилибиздин учу тишибизге тиги артына тийген үчүн, бир жерден чыккан үчүн мо д окулбай калат дагы. Push and pull. Мисалы M&M's дегенде M and M's деген шоколад бар го, ошондо дагы американецтер M and M's деп айтпайт, M&M's дейт, д-ны окубай коюшат. Дагы бул жерде сөздөр wool pullover. Жүндүү жемпир десек, анда wool pullover болот. Жүндөн жасалган. Wooden hook. Жыгачтан жасалган илгич болсо, анда wooden hook. Кайталаңыздар, wooden hook. Бул жерде в деп айтпайбыз, у. Wooden hook. 10-чу болсо good childhood. Жакшы жаштыгым десе, мындай жакшы өткөн жаштык десе, жакшы жаштыгым десе, childhood. Good childhood.
Анда эмесе ошол сөздөр менен куралган сүйлөмдөрдү окусак, көбүнчөсү ушул ө тамгасы, кыргызчадагы у эмес, ө. Дагы бир жолу могул жерге жазып кетейин мен. Көргөнүңүздөрдөй англисчедеги у тамгасы биздин кыргызчадагы уга окшошпойт. Биздин кыргызчадагы ы менен унун кошундосуна окшошот. Ө. Көргөнүңүздөрдөй ө. Not у эмес, ө. Уланталы. Would you help me look for my book? Would you help me look for my book? Акырын айтсак, would you help me look for my book? Book, look, would. Экинчиси, the sugar cookies taste good. Good cookies, sugar. The sugar cookies taste good. The sugar cookies taste good. Экинчиси, the butcher is a good cook. Butcher деген касапчы деген билдирет. The butcher is a good cook. Good бул жерде жумшак үнсүз болгон үчүн good бул узатылып айтылат. Мындайча айтканда биз ушу эки ө дегенди кошуп койсок болот. Good. Ал эми бул жерде каткалаң тамга болгон үчүн жумшак эмес, анда г узатылбайт, кыскайтылат. Cook. Good cook. Good cook. The butcher is a good cook. Жана айтып кеткенде, эгер бир үнсүз менен бүткөн бир сөз болсо, экинчиси үндүү болсо, мунаны the деп кошуп коебуз. Мисалы, the butcher is a good cook. Төртүнчүсү, he would read the book if he could. He would read the book if he could. Could, book, would. Дагы бир жолу. Бул адам аты болсо керек. Butch visited his old neighborhood in Brooklyn. Brooklyn. Neighborhood, hood, and Butch. Ал эми кыргыз тилиндеги мынтип окусаңыздар, Butch visited his old neighborhood in Brooklyn болсо, бул жерде анда кыргызча акцент менен айтылган болот. Ошон үчүн уларга маани беребиз. Дагы бир жолу Butch, neighborhood, Brooklyn, could, book, would, good cook, butcher, sugar, cookies, good, would, look, book. Эгер ю тамганын астында бир д келсе, бул д тишибизге тийбеген үчүн билесиздер, 4 тамга бар, d and tl деген, ошолор тишибизге тийбеген үчүн d менен юну экөөнү кошунсу бул жерде ж деп окулуп калат. Ошондо would you эмес, would you help me look for my book? Анда эмесе кайталап келсек, көргөнүңүздөрдөй бул англисчеде put, кыргызчада put менен барабар эмескен. Дагы анда эмне дейбиз? Бул барабар эмескен. Анда англисчедеги put кыргызчадагы putка барабар. Аны жазып кетсек, мисалы англисчедеги put барабар болот кыргызчадагы жаңы тамгалар менен айтсак, мындайча айтканда, мондай тамгага барабар деп айтсак болот. Көргөнүңүздөрдөй put. Бул уну оозуңуздарды мындай түз кылып туруп, ачып жылмайып туруп, мындайча айтканда, жылмайып туруп, тилиңиздерди артка тартып, у дегенге аракет кыласыздар. Ошондо биздин уга окшоп, у put деп чыкпайт, put. Ал эмне деп чыгат? Put. Дагы бир жолу көрүшкөнчө, жакшы туруңуздар, тыбыштарды үйрөнө бериңиздер, акцентсиз сүйлөгөнгө уланта бериңиздер. Дагы бир жолу көрүшкөнчө, жакшы калыңыздар. Take it easy. Bye bye.